Assalamu alaikum. Mekendeş Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге дагы пайдалуу видео тартабыз. Бул азыркы мынабы жергиликтүү сорт боюнча тартабыз бүгүнкү видео. Уже биринчи терим пышып бүттү. Азыр орто терим пышканга чейин азыркы учурдагы кыркуу учуру. Эски одаларды кыркуу. Ошол боюнча сиздерге көрсөтүп берем. Биздин каналга катталышты унутпаңыздар. Жаңы көрүп аткандар болсо лайктан басып коюңуздар. Биздин видео сиздерге буюрса пайдалуу болот деген үмүттөмүн. Комментарийге өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып койсоңуздар жакшы болот. Мына азыр орто терим эмелери мына өткөндөгү видеодо көрсөткөндөй майда жулуп чыкканбыз. Чикенкелеп деп көрсөткөнбүз сиздерге. Мурда видеолордо жаңы көрүп аткандар мурда видеолорду көрсөңүздөр болот ушул каналдан. Мынантип кулак болуп чыгат дегем. Мына кулак болуп чыкты. Мына азыр булар горолоюн деп атат, гүлдөйүн деп атат. Мына көрдүңүздөр, мынантип узун өсүп кетет. Мынантип жулуп койсоңуздар, мынантип өсүп туруп, мынантип гүлдөйт. Бул буюрса күзгө пышат. Анан эрте жазда мынау зымдын үстүрагынан бир карыш үстүрагынан кылып туруп кыркып коесуздар, мыналарын алып ташайсыздар. Жазда мыналарны кыркып алып ташайсыздар. Азыр бул мөө берет күзгүсүн. Анан эндиги жылга, кийинки жылга мына ушул мына элерден дагы шакчалар чыгат дагы. Мына дагы былтыры, мисалы үчүн мына былтыры дагы ушундай кулакчалык чыгарган да мына. Көрдүңүздөрбү мына? Мында бир өсүп турат. Мына бир бутагы. Мына экинчи бутагы. Мына эскиси. Мына бул жазда кыркылган. Анан мыналар жок да, мына быйыл жазда чыгып, мынтип мөө берди. Булар мөө берип бүттү. Бунун уже кереги жок да, бул эски оданынчы. Ал сиздерге көрсөтүп берем мына. Мынабы эски немеси. Мына бир түптөн бул мына быйыл берип бүттү. Bunun bizge keregi yok. Бұл уже отун, bunu алып ташташ керек. Буюрса мына тамырдан быйыл жазда чыккан, мыналар экөө. Көрдүңүздөрбү? Чыккан булар кийинки жылга буюрса дагы бир жылдан кийин ушинтип кыркылат. Булар дагычы. Мына кулакчалар чыккан, бардыгы окшош эле. Мына бир түптөн 2ден 3дөн калтырасыздар. Эгер мындай жогон болсо, немеси, сүңгөгү. Анын калтырып койсоңуздар боло берет. Бул күчү кубаттуу жетет деген да, анан ичкерээк болсо карап туруп 2ден 1ден калтырып коесуздар. Мына ар бирде мисалы үчүн мына көрдүңүздөрбү, мына жогон турат. Бул мындай эмеси жогон экен, былтыр мен бирөөнү калтырган экенмин, экөөнү калтырыптым. Мына быйыл астыдан дагы 3-4 калыптыр. Азыр мен мындан бирөөсүн алып коемун. 4 эле ашча болуп кетет окшойт. Мына ушинтип мен кыласыздар. Азыр мына көрдүңүздөр, мына жерде мен 1-2-3 алдым, уже бул жак суюлуп калды да. Азыр эми бул жак коек. Көрдүңүздөр? Буну кырккандан кийин бул суюлат уже. Аралары ачылат. Ачылгандан кийин, мына кыркын бүткөндөн кийин мынантип калат. Көрдүңүздөрбү? Эски одалары жок. Бүт жаңы жазда чыккан, астынан чыккан сөңгөктөрү. Мына. Муну азыр кыркып бүтүп, мыналарды мантип байлап чыгабыз. Ар бирини штукта байлап чыгабыз керек. Мына мисалы үчүн мына жерде азыр мынантип туруп, жаман жиптер менен байлап чыгабыз. Мантип ар бирини мантип зымга байлап чыгабыз мындай кылып туруп. Ошол байлоодо дагы бир видео кылып көрсөтөм сиздерге. Комментарий калтырып койсоңуздар болот. Кантип байлайт, кандай эме кылат дегендер болсо, түшүнбөгөндөр болсо. Анан азыр бул жерде мына муну коркпой эле алып ташайсыздар. Бул уже кереги жок. Бул уже отун. Бул албайт уже. Мына кыркасыздар мына. Бул мына былтыргы байланган. Көрдүңүздөр? Обычный эле ушундай жаман жиптер менен байлап коебуз. Муну мен азыр мынантип короткийраак кылып малина отун үйдө көбөйүп кетти. Негизинен основной тандырга жагабыз. Бирок мен буну азыр кыскараак кылып, мындай очокко да жага турган кылып, мынантип кичинекей кылып кыркып атам зерикпей. Себеби муну очокко да жакпасак, мындай
Үйde malina otun көбөйүп кетти. Өзүңүздөр мындай кылып туруп коркпой эле алып таштайсыздар. Мындай алып таштасаңыздар, ушинтип көрдүңүздөр, ачылып калды. Уже ачылды. Mana gördüңүздөрбү? Бүртүп таштадым. Уже ачылып калды мер. Азыр эми мыналар байлангандан кийин бул дагы жөөктөр уже иретке кеп калат. Муну байлабасаңыздар болбойт. Муну байлаш керек, тарбиялаш керек да буну. Көчөттөрдү тарбиялагандай эле малина дагы ушундай эле тарбияланат. Мына ушинтип эскилерди алып таштайсыздар. Бул жергиликтүү сорттогу эме боюнча айтып атам. Мен башка сорттогу малиналар кандай болот билбейм. Полько дагы эле ушундай эле экен негизинен. Эскилерин алып ташташ керек экен. Мына коркпой эле мынтип кыркылап таштайсыздар. Булардын кереги жок. Короткий кылсаңыздар, очокко дагы жаксаңыздар боло берет. Ушундай алып таштайсыздар. Кыскасы ушундай туугандар. Мына көрдүңүздөрбү? Астынан экөө үчөө калат. Мына ушинтип алсырактан да көрсөтүп коеюн сиздерге. Мына бул жөөк кыркылган эмес. Мына. Бул азыр эми эле баштадым. Эсимден чыгып калбасын деп көрсөтүп атам сиздерге видеону. Мына ушинтип байлайсыздар. Негизинен оңой эле. Жергиликтүү малинаны караш, негизи малина кылыш оңой эле. Бирок кичине ушундай эмгектери бар, нюанстары бар. Ошолорго кичине чыдаш керек болот. Чыдасаңыздар, ошого жараша Кудай таала ырзыгыңыздарды берет. Мына азыр буюрса, бул деген уже күзгү теримге даярдык да. Азыр уже орто теримдер болот. Мыналар мына көрдүңүздөр, уже мыналар орто терим деп коебуз биз. Мыналар уже пышат азыр. Ушулар кызарып эме болгу чейин мыналар кыркып салыш керек да, себеби бул кызарып уже пишип кеткенден кийин муну кырка турган болсок, баягындай мына мөөлөрү ичиге киргенде күбөлүп түшүп калат. Ошондуктан эртерээк кыркып күзгү эмеге даярдап коюш керек. Азыр негизинен биринчи эме терим бүттү. Азыр мыналарды байлап бүтүп эме кылгычак уже бир аптада 10 күндө күн ыстык болуп атат. Орто терим пышат, аны аралатып тере беребиз, анан буюрса сентябрлардан уже августтун 20-лардан кийин күзгү теримдер башталат. Ошону менен кышка чейин пыша берет, суук түшкөнгө чейин. Даже королор калып кетет, чынын айтканда. Эгер ысыгыраак жактар болсо, ошондой жерлерде курада болчу пыша берет. Эми бизде окна айылы суугураак, суу эртерээк түшөт, ошондуктан королор көп эмелер пышпай калып кетет. Негизинен ушундай туугандар. Бул дагы бир малинанын нюанстары да, биз сиздерге бир пайдалуу болот деп ушу видеону киргизип койдум. Буюрса кимдир бирөөгө пайдасы тиет деген ойдомун. Менин видеолорум сиздерге жакса лайк басып, комментарий басып коюңуздар. Комментарий жазып коюңуздар. Каналга жаңы катталгандар катталып коюңуздар. Сиздердин ар бир лайкыңыздар, комментарийиңиздер биздин каналдын өнүгүшүгө, дагы сиздерге окшогон башка бир туугандарга пайдасы тиет. Ошондуктан лайктан аябай басып коюңуздар, көбүрөөк эле. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Суроолор болсо комментарий калтырып койсоңуздар жооп берем.